20 апрель күнү Бишкекте Улуу Журт саясий партиясынын 3-съезди болуп өттү. Ага өлкөнүн булуң бурчунан келген 300гө жакын делегат катышып, партия лидерин жана саясий кеңештин мүчөлөрүн шайлашты. Жаңы түзүлгөн партиянын негизги максаттарынын бири 2020-жылы өтүүчү парламенттик шайлоого катышуу. Ушул сиздерди 5 жылдан бери бирден терип, бирден аралаштырып, бирден кошуп, улуу манас бабабыз айткандай колалык таптап куш кылдым, курама журт кылдым дегенде баарыңарды мына ушул съезге 280 кишини алып келгендигимдин себебин айтып берем. Улуу Журт партиясынын лидери катары Керим Атамбаев шайланды. Делегаттар бир добуштан анын талапкерлигин колдоп беришти. Ал буга чейин ишкерлик менен алектенген. Эл менен биз мына бардык көлдө, түштүктө конференцияларды өткөргөндө элдердин талабы ушул. Бүгүнкү күндөгү мына парламентте отурган партиялардын да көпчүлүгүндө ишкерлер, жалаң акчалуулар келип калды. Мамлекет үчүн иштебей эле өзү үчүн иштеп атат деген көп сындар бар. Ошон үчүн биздин партиябыздын максаты кыргыз элинен чыккан таланттуу, билимдүү, мамлекетти оңдогонго бир алы жеткен, акылы жеткен адамдарды партияга депутаттыкка алып келели деген оюбуз бар. Партиянын төрагасынын орун басары болуп шайланган Аргынбек Малабаев партия 2020-жылы өтүүчү парламенттик шайлоого жаңы жүздөр менен бараарын айтат. Биздин партиянын мүчөлөрү бүт бардыгы баягы мурун саясатка аралашпаган, бир кандайдыр бардыгы бир аймактардан өзүнүн көйгөйүн көтөрөйүн деген ушул жерге келип отурган адамдар да бардыгы. Куруу убадаларды берип, ушундай партия болбошубуз керек деп ушундай ой пикирлерин айтып атат да. Анткени баары мына канча шайлоого катышып жүрөбүз дейт, баары куруу убадаларды беришип, ошолордун баарын аткарбай азыркы күндө. Анан дагы мына шайлоого келесип атат, биз андай партия болбошубуз керек. Биз деген жанагы жеке эле ушул убадалар менен эмес, бир күндүк жана шайлоонун учурунда боло турган убадалар эмес. А негизи бул өнүгүп турган Кыргызстаныбызга, ушу экономикасын өстүрө турган, социалдык жактан көп маселелердин баары азыр айтылбады. Ошол жагына өтө көп бөлүп ушул мамлекеттин баардык болуп аткан иш чараларынын баарына катышсак деген ой тилегин айтып атышат да бул жерде.